2020-жылдын 14 февраль күнү Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин 6-имаратында Ооган согушунун ардагерлеринин 31 жылдыгына карата иш-чара өтүлдү. Бул иш-чарада согуштун ардагерлери катышып, студенттерге окуудагы жетишкендиги үчүн мактоо баракчаларды тапшырышты. Бул күн биз үчүн эки маанини берет деп ойлойм. Биринчиден бул эскерүү, ошол согуш майданында кайтыш болгон куралдаш досторубузду эскерүү, алардын үй бүлөсү, алардын ата-энелери дегендей үй бүлөсү бардын бала чакасын сурап, алардын арасында согуш майданында майып болгондору бар. Майып болгондордун арасында биринчи, экинчи, үчүнчү группада майыптар бар. Ошондуктан биз эскерүү катары кабыл алабыз. Экинчи жагы майрам катары кабыл алганыбыз, ал майрам дегенибиз мына аман-эсен ушул учурда кызмат кылып жүргөнүн, кыргыз элибиздин, кыргыз мамлекетибиздин өнүгүү жагында кызмат кылып жүргөн куралдаш досторубуздун ден соолуктарын каалап жолугушуп ушундай иш-чараларды алып барып турабыз. Студенттер ардагерлерге чакан концерттик программасын тартуулап, көркөм ырларын окушту жана согуштун 31 жылдыгына арналган документалдуу тасма көрсөтүлдү. Жолугушуунун соңунда ардагерлер менен студенттердин ортосунда кызыктуу суроо жооп болуп, ардагерлер башынан өткөн окуяларын айтып беришти. Луиза Анатаева, Биктур Эрнисов, Баласаган ТВ.